Көкташ айылынын тургуну Бүшадат Маннаповага таандык болгон турак үйдөн өрт чыккан. Кырсык ушул жылдын 16 январында болуп, жергиликтүү тургундар өрттү өз учурунда өчүрүп калуу үчүн колдон келген жардамын көрсөтүшкөн. Баткенден келип, дашта сыйларым бар да, шолордон бир караланчыда өссөм эле коңушум үй түтүп атат. Ой, жүгүргүлө, коңуш колоңдор жүгүргүлө, балдар жүгүргүлө деп келип, сууду чачып, сразу урду да верандага. Анан балдар баары жүгүрүп келип, сууду ташып бердик, сууду чачты, пожарныйды чакырды балдар. Шөнтүп көптөп көмөктөп шакса өчүрдүк да. Кудай бир сактады, сактаганы чын болсун илайым. Мен бияқта үйден иш кылып аткам, мен эки үй наракта турам. Бияктан бир үйдөн чоң түтүн чыкканынан бияка жүгүрүп келсем, бияктан эки коңшуларыбыз да келип калды, ошол жерде экен. Анан бияктан келиндер келди, ошол жактан бияктан челектерди алып эле уже биз келгенде мына жерлерге уже от үйдүн ичинен жалындап бияка чыгып атыптыр да, уже мына үстүлөргө жетип калыптыр. Үстүлөргө анан бияктан суу менен утуру суу менен чачып өчүргөнгө аракет кылып кирип аттык. Болсунча мына айнектердин үстүнөн көп түтүн чыгып атты да, оттун жалындары ошол жактан көп чыгып атты. Мына эшик тагын уже күйүп калыптыр да биз келсек. Эшикти алдык, анан ичиге утуру сууду чачып, ошо суудун эмеси менен кирип бардык да. Бияктан биз келгенде уже бияктан адамдар көбөйүп кетти. Суу жакын болгондон биз уже биякты кичине өчүргөнгө жетишип калдык да. Ошол. Өрттү өчүрүү үчүн Самаркандек айыл аймагындагы номер 31 өрткө каршы күрөшүү бөлүмүнүн 3 кызматкери тартылып, өрт өчүрүлгөн. Адистердин айтымында бир бөлмө жана анын ичиндеги буюмдар толугу менен күйүп кеткен. Натыйжада өрттүн чыгымынын жалпы суммасы болжол менен 155.180 сомду түздү. Өрттүн себеби кыска чыңалуудан келип чыккан деп болжолдонууда. Жабырлануучуга жардам колун сунган мекендешибиз Бактияр Калпаев жеке каражатынан каржылык колдоо көрсөттү. Алдыда беришен инсандардын жардамында үй кайрадан курулары күтүлүүдө. Кечээ эле Баткен жергесинде акыйкаттык орнуп, мына чек аранын чырынан байланыштуу биздин энелерге 180 000 сомдон штраф салынып, кечээ эле ошолор толугу менен акталып, кечээ энелери сүйүнүп үйгө келсе, мына көргөн үй күйүп кетиптир. Биз кечээ эле ушу менен кабарлашып, Бактияр Калпаев менен кеңешип, Бактияр Калпаев кечээ бүгүн келип биздин кабар алып, өзүнүн кичине салымын кошту үйдүн түптөбөгө. Ошону Бактияр Калпаевдин саламын айтып, бүгүн кичине акчалай жардам бердик. Буюрса эл дагы жөн турбайт экен, эл дагы салымын кошобуз дешти, буюрса кичине үй чоң болуп бүтөт. Үй ээлери кыйын учурда жардам колун сунган кайрымдуу адамдарга өз ыраазычылыктарын билдиришти. Бир чети сүйүнүп да турабыз, бир чети ушундай акыбалга эме болгонуга дагы эме болуп турабыз. Ошондой болсо дагы келип ушул акыбалыбызды азыр дагы артыбыздан келип Бактияр Калпаев келип акыбалыбызды көрүп, Бактияр Калпаевдин балдарыбы акайкасы билбеймин келип ушундай бизди акыбалыбызды сураганыга чоң рахмат айтабыз. 2021 жылдын башталары менен Баткен районунун аймагында 4 өрт кырсыгы катталган болсо, Баткен шаарында да 2 учур катталып, жалпы материалдык чыгым 259 000 сомду түздү. Айжан Кубатбек кызы, Еринс Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.